Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Арена телеберүүсү кайрадан сиздин телеэкраныңыздарда жана кызматыңыздарда мен Жанат Рыскул. Күнү бүгүн дүйшөмбү кечки саат 7:15 адаттагыдай эле үйүңүзгө конок болуп келип турган учурубуз жана бүгүн бизде куттуу студиябызда мейманда Айбек Нарымбеков, же болбосо тактап айтканда Кайманаты Айбулой жана Алмаз Руслан уулу. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum, кандайсыңар? Аман эсен келип дал ушул биздин куттуу студиябызга алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жана дал ушул эле чүй дегенде эле акыркы ийгиликтериңиздер тууралуу кеп кыла кетсек, дал ушул артта калган жылда жана 22-жылы башында кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер, ошол тууралуу бир аз кеп кылсак. Assalamu alaikum баарыңыздарга. Акыркы кеп 2022 турнир Профайт 43 турниринде уруштук. Ошо өзбек мушкери менен мушташтык. Кыргызстандын желегин желбиреттик. Биринчи раундда 2 минут 30 секундда удушение прием менен Арнакондасы менен утуп алдык. Ошо жеңиштер алдын алдай келе атабыз, спортту машыгып. Ошол. Сизде чалыңыз мырза. Биз эле ошо акыркы турнир ошо Wave Profit болду. Акта мен дагы өзбек мушкер менен чыктым. Биринчи раунд 15 секундча нокаут менен уттук. Өтө жакшы, жеңиштериңиз менен чын жүрөктөн ийгиликтериңиздер менен куттуктап өтөлү. Жана жеңиштер деп калдыңыздар. Эми жалпы 21-жыл тууралуу кеп кылып кетели. 21-жыл көпчүлүк спортчуларга жемиштүү болсо, бир айрым спортчуларга оор жылдардын бири болду. Сиздер үчүн артта калган 21-жыл кандай таризде өттү? Эми биз үчүн, мен үчүн акыркы жылдар жакшы болду. Буюрса көп нерсеге жетиштик. Мастер спорт болдук. EFC'нин поясын алдык. Ошондой эле 2 бой өткөрдүк профессиональный. Акыркы жыл мен үчүн өтө жакшы болду. Жылдын башы да жакшы болду. Ушу менен эле буюрса ушундай кылып турса жакшы болот. Сиздечи? Биз болсо жакшы жаңылыктар менен урушуп, ошо көлдө турнир болгон грепник. Ошо боюнча дагы күрөшүп жакшы жылдар болду 2021. Ошо 2022 жылдар дагы жакшы жылдардан болду. Ошо кыйынчылык деле болгондой деле болгон жок менимче. Демек, 21-жыл жемиштүү жылдардын бири болуптур. Жана дал ушул ар бир спортчунун спортко келүүсүнүн өзүнүн бир кызыктуу окуясы болот. Кантип спортко келип калгандыгы тууралуу. Сиздердин эми спортко кантип келип калганыңыздарды жалпы көрүүчүлөр билгиси келип турган чагы, сиз кантип спортко келдиңиздер эле? Мен болсо 2014 спортко келгем. Башында ошо бокска барчумун. Эмеде Акжол деген агайда тренер болуп, анан 2015-те ошо Горко Алматыга Эмиль Токтонов агайдын колунда келдим. Боецке ММАга. Ошакта до конца тренировка кылдым. Ошол жерден машыгып, ошол жерден эмгекке жеттим. Ошол жерден жакшы ушу Кыргызстандын желегин желбиретип, жакшы күндөрдү ушу боецтен өткөрүп, мындай спортту ошол жерден машыгып, ошол жерде жакшы эмелерди көрсөтүп, Кыргызстангачы ошол жерден машыккам да. Азыр дагы ошол жерде машыгам. Демек, спортко келип калуңуздун бир себеби ошол бокс аркылуу келип калган. Бокс аркылуу болгон да. Бокс менен канча жыл машыктыңыз? Бокска мындай алсам 1 жыл эле машыктым да. Ошо. Демек, андан ары ММА'га өтүп кеттим. Бокс эми бир барып бир ушундай ар кандай болот да, спорттун кызыгы ошо ММА болуп, канчалык байкелер өсө эле ушу ММА'да мушташып, ушундай эме болуп атканда кызыкчылык менен барып ошо ММА'га киргем да. Сиз Алмаз мырза? Эми негизи эркек болгондон кийин ушканды жакшы көрсө болот, жаман көрсө болот, бирок ушканды билиш керек да. Бул ушканды билиш сеткага чыгып эле мушташыш эмес, бул любой жактан керек болот. Ошону ойлоно эле биз деле келгенбиз бой без правилга. Анан ошентип тренировка кылып жүрдүк. Анан жакшы результаттар болуп кетти. Эң башында кайсы спорттун түрүнөн баштадыңыз эле? Ушундан баштагам. Бой без правил. Чүй дегенде менен баштагам. Эң жакшы жооп болду. Жана дал ушул спортто жүргөндө эми ар бир эле кесиптин дейбизби,
өзүнүн бир кызыктуу учурлары болот. Дал ушул профессионалдык карьераңыздарда эң бир кызык, эсте калчу бир окуялардан айтып берсеңиздер. Сен айтып бер. Эсте калчу эми кайсы бу 2022 же кайсы жылда? Жалпы алып караганда. Жалпы эң эсте калчу бир. Эсте калчу нерсе ушу 2022 жыл болду. Өзбек мушкермешканында 25 ошо эркек бала болуп, ушундай кызы жакшы мен үчүн кандай сонундай мотивация, кандай сонун эме болду да. Сонун келинчегим сонундай күн кылды да. Демек сиз жеңишке жеткен күнү болдум да. Бул эми эсте каларлыктан дагы эң чоң бир белек болгон экен. Жеңиш менен кошо. Сонун белек болду да, эсте калчу нерсе. Ашы унутулбайт го дейм бул нерсе. А сизде? Биз чогуу чыктык бир турнирде, бир күн учтук. Мен үчүн андай деле чоң нерсе боло элек, бирок ошо акыркы боюмда өзүмдүн атам келип көрдү. Акыркы боюмда ошол күн эсте калчу болду мага. Демек, атаңыздын да ушул сиздин жасап жаткан эмгектериңизди көрүп, кополот болгондон кийин сиз дагы бир да болсо, мындайча айтканда, эргүү мотивация алган экенсиз. Эң жакшы. Жана эми азыр дал ушул биздин өлкөбүздө, жалпы эле биздин өлкөбүздө спорт маселеси акыркы жылдары абдан бир алдыңкы пландарга коюлуп келүүдө, бирок ошону менен эле биргеликте жаш жеткинчектердин спорту аксап келет. Жана дал ушул жаш жеткинчектердин спортун өнүктүрүүгө сиздердин оюңуздарча эмне салым кошо алат? Кандай кылып бул спорттун бир багытын дейбиз, келечек муунду тарбиялоого кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизсек болот сиздин оюңузча? Мен өзүмдүн жеке оюм бул негизи бизнес спорт коммерческий да, государственныйга кирбейт. Анан мен ойлойм, эгерде ошо бизнес спортту дагы ошо государство караса, биздин байчтер дүйнө жүзүн басып коет керек болсочу. Бизде деген укмуш мушкерлер бар, кыйын учкандар бар. Ошолор көп эле ошо финанс жактан кулап калышат, көп эле. Эгерде ошо өкмөт жактан ушундай поддержка болсо, 100% биздин байчтер дүйнө жүзүн басып коет. Ошо көзүм жетет да мен. Демек, дал ушул ММАге мамлекеттик деңгээлде бир кайсы бир деңгээлде стратегиялык жактан план коюлуп, атайын бир залдар курулуп, инфраструктураны өнүктүргөндөн кийин андан да жакшы албан ийгиликтер чыгат деген ойдосуздар. Сиздин оюңузча кай? Менин оюм деле ошондой эле, ушул Алмаз айткандай эле. Ошо канча мындай спортко көп мындай балдар келем деп ушундай өөлө сонун машыгышат, өөлө ушундай чемпионатка, ушундай турнирлерге эме кылат, ошо каражат жагынан кичине мындай токтоп калышат да. Жакшы эле эмгек кылышат. Эми ар кандай да бул эмеден жашоодо кээ бирлер ар кандай ситуацияда жашайт да. Бир өйдө бир ылдый, эми ошо тренировка ар бир биздин Кыргызстанда мындай спортсмен балдар көп. Мындай чегип, ичип кеткенге караганда спортсмендер көп. Ошону көтөрө турган адам болсо негизичи, карап көп эле спортсмендердин баары айылда эле келген балдар спортсмен болот негизичи. Ошо спортсмендерди мындай колдой турган адамдар эми аз да, эми жок деп айта албайм, аз да. Ошо. Демек, колдой турган адамдар көбөйсө, демек спорт дагынан ары колдойт деген. Эми ар бир спортчуга берип жүргөн суроом дал ушул. Күнүгө таң атпай машыгууга турууга сиздерге эмне мотивация берет? Биздин мотивация бул мындай да. Бул биз спортту тандадыкпы, биздин жегенибиз, ичкенибиз ушунда да. Биз муну тандадык. Бизде чынын айтканда мындан башка уже вариант жок. Биз муну тандадык, ушу менен кетишибиз керек до конца. Биздин жеп ичкенибиз ушунда, ошол үчүн биз эртең менен турбасак, биз тапкан эч нерсе жок болот да. Ошол үчүн ошол символ да мындайча айтканда. Ошол үчүн ошо спорт менен ошо мындайча айтканда артка жол жок да бизде. Ошо бул спорттун ар бир адамдар өзүнүн спортун сүйөт. Күрөш, ар бир адам өзүнүн жакшы көргөн спорту тандайт да. Бул биз болсо ММА'ды тандаган үчүн себепкер бул ММА'ды биз өзүбүз тандагабыз да, өзүбүз бул
ата энебиз айтат барба депчи, бул спорту өзүбүз сүйүп, өзүбүз жакшы мындай эме тренировка ар бир өзүңдүн кылчу нерсе, өзүбүз ушул спортту тандагандан кийин спортту өзүбүз эме кылып алып кетишибиз керек да. Жакшы эмеден Кыргызстан желегин көп жака чейин көрсөтүшүбүз керек да. Бул анткени үчүн ар бир адам өзү спортту тандаган кайсы спорт болсо чемпиондор келип атат да. Ошон үчүн ушул биз ММА'ды тандагабыз да. Ошо ММА, ВФ, ошо глобалга чейин урушканга чейин даярбыз да. Эң жакшы. Жана азыркы тапта сиз эми мушкерликтен да тышкары машыктыруучулук жаатында эр шакак алып барып жаткандыгыңызды уктук. Жана эми азыркы күндө сиз эмгектенип жаткан дал ушул машыгуу залында канча жеткинчек тарбияланат? Бизде бир 32 адам бар да. Көп балдар келип кеткени бар, келбегени бар, ар кандай да, бир кээде бир 25 балдардын мындай саналуу эле калат. Өсө турган балдардынчы кээ бирлер өзү үчүн эле кылат, кээ бирлер ушу Кыргызстан желегин желбиретем, көп жака чейин барам деген адамдар барат. Эми ар кандай да балдарды мындай эсептегенде көбү бир 25-30га чейин барат да. Балдар келип тренировка кылат. Ошо биздин агайыбыз азыркы тренировкаларга Бейшеев Каныбек деген агайыбыз ушул бизди өстүрүп, ушундай тренировка кылдырып, сабак берген, экөөбүзгө тең сабак берген ошо Бейшеев Каныбек агайыбыз көп эмеге чейин ошо балдарды көп машыктырган ошо агайыбыз да. Агайыбыз ошо жолдо пробкага аша келбей калды да. Ошо агайыбыздан көп мотивация алганбыз. Ушуга чейин ушу жакшы тарбия берген да. Эми азыркы ошо машыгып жаткан балдардын жаш курагы канчада? Бир жаш курагы кичинекейиненби? Бир Нурислам деген кичинекей балабыз бар, бир 3-класста, жашы бир 9 жашта да. Ошондон баштап өйдө да. Ошондон баштап өйдө жаш чектөө деген жок. Өйдө кете берет да. Ошо эң кичүү ошо Нурислам деген бир 3-класс 9 жашта да. Ошол балабыз бар. Ушу кичинекей кезинен эле келген да, бир 1-классынан баштап келген. Ошо Бейшеев Каныбек агайыбыз да машыгат. Ушун келечек алдыда да, ошо талыкпай эмгек кылат биз менен. Бул Алмаз менен бүт үйрөнүп, мындай кичинекей эми бүт агай коюп бериңизчи деп ошонун мындай тренировка кылгандары чоң балдарга мотивация болот да. Чоң балдар келбей коет да. Залга келгени бар, келбегени бар. Ошого постоянно мамасы алып келет. Байкеси дагы бар. Данияр андан улуураак. 5-класс болуш керек. Ошо экөө келет. Эң улуусу? Эң улуу бир 93-төн өйдө. 91, 83 чоң байкелер деле бар. Эми алар балдарын алып келет, для себя өздөрү үчүн тренировка кылат, ушундай да. Эң жакшы. Жана дал ушул 22-жыл жаңы 3-ай гана өзүнүн сапарын баштоодо. Жана 22-жылга койгон пландарыңыздар тууралуу кеп калалы. Алдыңкы жылга, дал ушул жылга кандай пландарды койдуңуздар? Балким чоң бир промоушнда сиздердин беттештериңиздерди көрүп калабызбы? Алмаз. Эми азыр Кудай буйруса орозо келатат. Орозого чейин эч кандай пландар да жок. Орозодон кийин уже ойлонуп баштайбыз ал жагын. Эми биякта жакшы эле уруштук Кыргызстандын ичи. Эми сыртка чыгыш керек. Ошо пландар көп, только сыртка чыгыш керек. Керек колдон келсе океандын ар жагынан барып урушуш керек. Промоушндар демек сиздерге жакшы контракт сунуштай турган болсо, жакшы беттештерди, жакшы атаандаштарды сунуштай турган болсо, демек сиздер баарына даяр экенсиз. Кудай буйруса. Сиз дагы? Биз дагы эми ар бир спортту таштабай жакшы бир турнир, ушундай алдыга сонун максат коюла турган турнир болсо, урушка даярбыз, урушабыз. Эми чет жакка балким барабыз, балким барбайбыз. Негизи бирок ушу Кыргызстандын эмесинде арасында урушканга даярбыз, башка өлкөнүн мушкерлери мененчи. Эң жакшы. Жана аруак берип келүүчү суроо, сиздердин дал ушул спорттогу идол деп коет, мисалы кумир деп коет. Сиздердин спорттогу кумириңиздер ким жана эмнеге? Эми биз үчүн мен ойлоймун бүт эле ошо Кыргызстан ичи эле эмес, Азиянын ичи бүт эле биз эми баягы көрүп жүргөн, таанып жүргөн Хабиб. Эми ал киши баягы мушташканда эмес, баягы өзүнүн баскан турганын да көрүп, андан эме алабыз десек болот.
Ошо эми биз баягы спортсмен болсок эле чыгып мушташчу эмес да. Биз баягы жакшы жактарын да көрсөткүбүз келет. Ошо мен мисалы мен лично Хабибти көрүп үлгү алам да. Сиздики агай? Биздики болсо биз жаш кылып аткандан кийин Кыргызстандын мушкерлери, улуу байкелер мушташыпчы жакшы эмелерди көрсөтүп, мындай эме кылган. Биз ошолордон мактасабыз. Андан кийин чоңойгондон кийин ушу Хабибти эме кылдык да, көрдүк да. Агалдан дагы азыр жаштарым бар, ошо Хабиб деп мындай чемпион. Бизде да Кыргызстанда сонун чемпиондор бар. Биз ошо агаларыбызды көрүп анан өстүк да. Демек, сиздин идол туткан. Биз агаларыбыз, байкелерибизди көрүп, анан мен ошо байкелер, мушкерлер жакшы бойлорду көрсөтөт. Ошондо биз дагы ошо байкелеримдей болоюн деп, ошо байкелер менен аттар алсаң, толтура Кыргызстанда толтура спортсмен байкелерибиз бар эми. Баарын атасаң, бирөөсү жаман көрөт, мен айтпай коеюн. Ошон үчүн ошо байкелерибизди көрүп, мен ошо өскөм да. Эң жакшы. Жана баарыбыз эле билген, ММА'де болсун, мейли бокста болсун да ошол беттеш астындагы пресс-конференциядагы колдонулуучу трэш-толк. Сиздердин оюңуздарча, да ошол трэш-толктун канчалык деңгээлде кереги бар? Трэш-ток мындай да, трэш-ток болбосо бой болбойт да. Мисалы, трэш-ток болбосо сиз деле көрбөйсүз да бойдучу. Чынын айткандачы. Кызыктын баары да ошол жерде. Баягы элдер айтып берет, баягы антип мынтип утулуп калды, ит эле болду депчи. Бирок чынын андай эмес да. Бул трэш-ток болбосо бой болбойт. Трэш-ток болбосо мисалы эч ким көрбөйт. Ошон үчүн трэш-токту баягы колдонуш керек, бирок туура жагынан колдонуш керек да. Чеги менен. Чеги менен, ар бир нерсе чеги менен, ошон үчүн аны дагы чеги менен колдонуш керек. Сиздин пикириңиз? Ал пикир. Менин пикирим болсо мындай урушканда деле мындай ойлонуп урушасың да. Пикириң мененчи ар бир адам көргөндөн утат болот да. Ар биринин пикири мындай урушта ойлонуп, жакшы мотивация менен даярданып, ушу агайлар даярданса ошол менен урушуш лазым да. Жакшы эме мененчи. Ошонусу менен эми мындай суроо болсун. Сиздин пикириңизче Кыргызстандагы топ 3 ММА мушкери? Кубаныч Абдисалам уулу, Алтынбек Мамашев, Абдибайт уулу Бусурман. Эң жакшы. Сиздин пикириңиз агай? Кандай ошондо 3 Алдыңкы, сиздин оюңузча алдыңкы 3 мушкер Кыргызстандагы? Азыр мушташып азыркы учурда, азыркы учурда Кыргызстандын намусун коргоп жаткан мушкерлерден. Намусын колдоп келаткан мушкерлерден ошол жагын фамилияларын унутуп атам. Кличкаларын айтайын. Мейли, Кайманат ушундай. Кайманат бирок мисалы биздин урушуп аткан, жан уруп келаткан Канат Келдебеков, Тайсон байкебиз, Актылек Жумабеков, Актылек байке ошолор дагы көп эле негизичи дагы үчүнчүсүн бекитип коелу. Бекишов, Арет, Досбала деле урушчу, анда көп эле да. Ошолор. Демек сиз үчүн топ 3. Ал эми дүйнөлүк аренаны бир назар жүгүртөлү. Алдыңкы UFC уюмунан болсун, мейли One FC уюмунан болсун, алдыңкы дүйнөлүк промоушендердагы дүйнөлүк деңгээлдеги мушкерлерден топ 3. Урушкан жагынан элеби же баягы общий смыслдабы? Жалпылап айтканда. Жалпы смыслда бул турган иш Хабиб. Конор эмнеге жаман көрөт? Конечно, аны кээ бир нерселер туура эмес, бирок ал киши баягы UFC'ни көтөрүп койгон да. Мындайча айтканда, биз WF'де дүйнөлүк рейтингге көтөрө албайбыз да. Ал ошентип койгон. Конор Макгрегор. Анан Дастин Порье. Сиздин оюңузча? Менин оюмча унутуптум, чынын айтсамчы. Жарайт агай. Эми дал ушул бардык ийгиликтерди, суроо сапкыларды сүйлөшүп бүткөн соң, эми дал ушул сиздерге суроо болсун. Чет жакка чыгууда мамлекет тарабынан эми олимпиадалык спорттун түрү эмес болгон соң, сиздер эми улуттук агенттиктен олимпиадалык спорттун түрү эмес категориясында болгон соң, ошол олимпиадалык эмес спортторду кароочу жалпы комитеттен кандайдыр бир жардам, мейли дейли атайын бир
сыйлыктар, наамдар менен силерди сыйлап турушабы? Жок, андай эч кандай мамлекеттик жактан эч кандай жардам жок. Биринчиден эч кандай жардам жок. Каждый кыргыздын ар бир мушкери каяка барбасын ал өзү расход чыгарат. Бүт нерсе өзү. Бул бизнес спортто ошондой. Мамлекеттик жактан эч кандай жардам жок. Эгерде мен жана айткандай эле, эгерде жардам болсо, бул кыргыздын баячтери дүйнө жүзүн басып коет. Биз көп эле жактан алсак, мисалы Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан бизди өтө макташат. Бирок ошол эле финансовый жактан кулап калат да, көбү финансовый жактан. А бирок мамлекеттик жактан бизге поддержка эч кандай жок. Ал эми дал ушул спорттун чебери же болбосо эл аралык класстагы спорттун чебери деген нан ыйгарылган соң стипендия же болбосо атайын бир жөлөк пул бөлүнүп берилеби? Жок, андай да жок. Андай дагы өкмөт тарабынан көрүлбөйт, Эң жакшы. Демек эми дал ошол артыңыздарда бир топ муунду бир эмес 2-3 муун эң азында тарбияланып келе жатат артыңыздарда. Дал ошол муундарга айтылуучу кеп кеңештериңиздер. Чемпион болуу үчүн, дал ушул жеке эле чемпион эмес, дал ушул спортто ийгилик жаратуу үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Дал ушул учурда азыр бир топ көрүүчүлөр көрүп жатат, алардын арасында жаш жеткинчектер бар, спортко жаңы киргендер бар, балким спорттон адашып башка жолго түшүп алгандар бар. Дал ушул спортко келүүсүнө кандай бир сунуштарды берет элеңер? Эми мен деле баягы андай деле чоң достижение жете элекпиз, бирок өзүм жеткен достижениени мен кандай кылганымды айта кетейин. Бул спортсмен болгондон кийин сен көп нерсени унутасың да, керек болсо баягы досторуң менен жолуга албай каласың, анча-мынча жерлерге бара албай каласың, залга барасың, үйгө барасың, болду ошол эле. Андай болбосо результат болбойт да. Кандай тренировка кылба, результат болбойт. Баягы генерал болбойм деген солдат генерал болбойт да. Ошондой эле да. Ошол үчүн баягы только ушуну мечтать этиш керек. А эгерде баягы андай-мындай нерсе болсо, андай нерсеге өмүрү жетпейсиң да. Сизден кандай пикир бар? Эми спортто өзүңчө мындай эмгекчилик кылыш керек да. Мен айта кетем, азыр ушу жаш балалар көбү спортту жакшы көрүп калды. Бурун спортко көп кызыгы жок болчу. Азыркы мындай спорттун кызыгуу себеби мындай кээ ата-энелер мурун жиберчү эмес. Бир жериң сынат, ал жериң сынат. Азыркы спортто мындай жиберип, мындай жакшы тренировка кылып, мындай жакшы өсүшүн каалайм. Жаштардын, жакшы өсүп келаткан жаш балалардын спортко мындай бул спорт тарбия берет да. Үйдөн бир ата-энең тарбия берет, залдан агайың тарбия берет да. Бул спортко көп мындай эме болуп калсаң, тарбияны жакшы аласың да. Көбүлөр ойлой берет, ой башың жарылат, бияң жарылат, бутуң сынат боло берет да. А бул спорттон мындай тарбияны жакшы берет да. Мен ошол үчүн ар бир адамды спортко келишин каалайм, тренировка кылышын каалайм, ошо. Бул спортко мен келгенин жакшы мындай тарбия алдым деп эсептейм да. Бир башкасын мындай көп мындай мотивация ошо спорттон алдым да. Анан үйдөгү ата-энемден алдым да. Азыркы учурда эми баардыгы глобалдашуу учурунда болуп жаткандан кийин social media деп коет, социалдык медиа. Социалдык медиада канчалык деңгээлде активдүүсүздөр? Эми азыр бүт эле интернет болуп калбадыбы? Instagram. Эми Кудайга шүгүр, азыр акырындан өсүп келе жатабыз. Эми ушул жол менен кетсек көпкө барабыз деп ойлойм. Социалдык медиада демек өзүңүздөрдүн бир баракчаңыздарды алып жүрүп, болгон жетишкендиктерди эл менен бөлүшүп, жана ошол учурда кичинекей болсо дагы бир фан база топтоп баштаган экенсиздер. Эң жакшы. Жана эми сиздерге берилчү дагы бир суроо, дагы ушул көбүнесе мушкерлерге көп нерсе берип келем. Башка өлкөнүн желеги менен дагы ушул беттешке чыгууга сунуштар болду беле жана жообу кандай болду эле? Ошо башка өлкө менен спортко чыгуу болгон эмес. Болсо жообу кандай болот эле? Болсо жок демекмин. Ошо өзүм Кыргызстандан төрөлгөндөн кийин
Кыргызстан желеги ушу Кыргызстандан төрөлдүңбү? Ошо Кыргызстан желегин эч качан башка чет өлкөгө сатпаш керек дагы, таштап да кетпеш керек да. Ошо. Сизде? Эми өлкө эмес, область болгон. Мисалы мен өзүм Нарындан боломун. Каяк ким предлагать эткенин, кандай кылып айтканын мен айтпай эле коеюн, бирок область болгон. Бирок эгерде баягы башка желек менен чык деген сунуштар болсо, эми бул даже ойлонбогон нерсе да булчу. Даже ойлонбой эле жооп берген иш да бул. Жана эми желек жөнүндө сурап калдык. Дал ушул тапта айымдар жада калса биздин ММА чөйрөсүндөгү айымдар желектен баш тартпастан тескерисинче желбиреп жүргөн учурда айрым мырзаларыбыз желектен баш тарткан учурларды дагы акыркы учурда көрүп келебиз. Жана бул тема актуалдуу болууда. Жана бул тууралуу пикириңиздер, өзүңдүн төрөлгөн дал ушул суусун ичип тузун таткан өлкөнүн желегинен баш тартууга кандай карайсыздар? Ошо туура эмес эле карайбыз го дейм. Ошо көрүп жаткан эми анын атын эме атабай эле коеюн, эми бирок эми ошол уят эле го, болбойт да негизичи. Ошол туура эмес деп айтам. Эми ар кимдин баягы беш кол тең эмес да. Бул желектен бул Кыргызстан желеги менен чыкпайм деш, бул сөз жок да эми. Мисалы, бул кишиге сөз жок да, мындайча айтканда. Эми мен баягы негизи эле да, эми мен баягы ал киши жөнүндө айткан жокмун, бирок негизи да, сөз жок да ал кишиге. Демек, бул жоосунсуз жорукка тек гана терс көз караштасыздар. Эми дал ушул жеңишке жеткен учурда, айрыкча эл аралык мелдештерде биринчи кылган кадамдарыңыздар жеңишке жеттиңиздер, мейли нокаут болсун, мейли муунту ыкмасы менен болсун, эң ошону жеңишти сезгенден кийин биринчи аракетиңиздер октагон анончер кыйкыра элек алигиче жеңишке жеттиңиздер, восьмиугольниктин ичинде оюбузбу, мындай айткандай кылган кадамдарыңыздар, биринчи кылган кадамдарыңыздар, оюңуздар айтабыз. Эми бул кандай эме болот да, ушунчалык сонун залда даярданасың да, ошондой агайың дагы, досторуң, ушу инилериң көп, ушундай тренировкага өзүң машыгасың да. Ошончо мындай даярдайт да сени, утушуң керек депчи. Эми ар бир спортто бир утулуш дагы болот, утуш дагы болот дегенде, эми утулган убакта кээ бир досторуң баргы башкалар жакшы сөздөрдү айтат, кээ бирлери аята деп мындай туура эмесин айтат да. Эми уткан маалда мындай жан дил менен жакшылап агайлар даярданса, ошо досторуң менен ошо агайга мындай рахматыңды айткың келет да ичиңденчи. Ушундай даярдап ушу эл жерине ушундай көрсөтүп атканыңа мындай спортко кандай десең, мындай жеңиш болгондо өлө мындай жан денеңде кызык болот да. Ошол себептен мага мындай кыйкырып алган күн болгон. Бакырып, мындай жаныңды чыгарып алган күндөр болгон да. Болгон эмоциянын баарын тамаң чыкпай калса да чайылдап кыйкырган күн болгон. Жакшы. Анда 66-да жүргөндө болгон. Мындай да эми бул биздин спортто психологический давление өтө күчтүү да. Мисалы биз жатканда, турганда ошону эле ойлонобуз да. Спорт ошо күндө ойлонобуз, урушкан күнүбүздү. Анан баягы бой бүткөндө кантип кыйкырбайсың. Бирок колдон келсе ошо карманыш керек, бирок кээде баягы андай күндөр да болуп кетет. Анда эле туура жүн салат. Эмоциянын баары чыгып кеткен, бюджети жакшы, аны кармай берсе, ал дагы бир чоң бир дартка айланышы мүмкүн. Жана дал ошол сиздердин эле спортуңуздардын өкүлү Алмаза Акын мырза, Алмаз агай айтты эле да, дал ошол жеңишке жетти деген сезим ойго жеткенден кийин, жеңишке жеткенден кийин, мейли нокаут менен түшсүн, мейли муун дал ошол эс үчүн жоготтургандан кийин, дал ошол биринчи ой октагондун такырына чыгып, келе калпак жана желекти деп, дал ушул жерде бир кыйкырып алам деген өзүнүн сөзүндө бар да, дал ушул студияда сурап отурганда айтып берген эле. Эң бир кызык, жана ошол желекти алып, башка калпакты кийгенден кийин бир өзгөчө сезимдер болсо керек. Болот. Желекти көтөрүп алып чуркаган күндөрүбүз да болгон. Мындай эми кандай десең, Кыргызстанды мындай же утуп башка өлкөнү мындай утуп кандай мотивация болот? Өтө жакшы мотивация болот, кыйкырбастан жолуна чуркагың келет да. Бир орунда тура албай. Бир орунда тура албай.
эми ал нерсени баягы чынын айтканда эми ал нерсени мен көргөм, бул киши көргөн, бирок ал нерсени сөз менен жеткире албайбыз да. Пока сиз өзүңүз ошентмейинче ал нерсени сөз менен жеткире албайбыз. Бир ийгиликтин даамын таткан. Ар бир адамга башкача болот да. Биз кыйкырып, мондай болбосо, Кыргызстанда жүрүп деле кыйкырбай эле койбойбу деп да комментарий жазгандар бар да. Бирок ошо дан дилиң менен кыйкырып мондай өзүң көрбөгөндөйүн, ошо көргөндө ошо кыйкыргандай ушундай болот да. Аны кыйкырып жакшы да мындай. Албетте, мисалы сиздер эле эмес, мисалы биз жөнөкөй күйөрмандар деле командалык спорттун түрлөрүндө айрыкча өзүң оюн талаасында эмессиң, ойной элесиң, бирок улуттук курама гол киргизгенде жаның чыгып кетейин деп болгон үнүң менен дал ушул бир кыйкырып букту чыгарып алган күндөр болот да. Жана эми жакшы бир бул темада сүйлөшүп бүткөн соң эми дал ушул спорттогу эң оор күндөрүңүз тууралуу бир кеп кылалы. Дал ушул спорттогу кабылган эң бир оор күндөрүңүздөр тууралуу жана ошол оор күндөн кантип чыктыңыздар, ошол тууралуу кеп келе. Эми бизде чынын айтканда оор күндөр күн деле спортточу. Баягы элге кандай көрүнөт билбейм, бирок биз үчүн күн деле да. Бул спорт, бизнес спорт действительно кыйын. Баягы чыккан оор кыйынчылык, оор күндөрдөн чыккан эми баягы бул бир эле киши келип баягы сенин жөнүндө жакшы айтып койду, ошол эле көп нерсе да биз үчүнчү. Баягы ошол сөздөр бизге жардам берет. Ар кимге ар кандай. Эми бул спортту сүйгөндөн кийин мен ошо семейныймын, 3 баланын атасымын. Бирок мондай оор болот негизичи жумуштан кийин бала чакаңды эле багыш керек да. Мисалы бала чакаңды багып, анан тренировка кыласың. Ошондо кандайчылык оор болгону менен ошол спортту өзүң сүйөсүң, ошого аракетчилик кылыш керек да. Эми кээ бирөө кой жумуш же үй же зал болот да. Ар бир нерсени адам баласы бирдей алып кетиш керек да. Эми кээ бирөө бааласа семьясын багыш керек болуп калат. Кээ бирөө тренировка кылыш керек болуп калат. Ар кандай да. Бирок ошон үчүн өзүң мындай ошого цел койсоң жетесиң. Тебелесең дагы, бассаң да, жөө бассаң да жетесиң да. Ошон үчүн мен ошого мындай спортко цел койгом да. Мен кийин үйлөнүп, мондуп эме болсом да, бала кезимден бери ушул целди койгом да. Тренировканы таштабайм. Эми бул спорт оор нерсе да. Эми кээ бирлер айтат, качкалар жүрө бербейсиң, кээ бирлер айтат, таяк тартып эле мындай жүрө бербейсиң, кээ бирлер айтат, күрөшүп жүрө бербейсиң дейт. Ар бир адам өзүнүн спортун сүйгөн адам ошол спорт менен машыкканга цел койсо, баары жолу менен жүрө берет да. Мен ошо мындай оорчулуктар өткөн, баштан көп нерсе өтөт. Эми азыр Кудайга шүгүр да, баары акырындан болот. Бирок бул спортту жакшы көрөм негизи. Эми дал ошол ар бир спортчунун башында ар кандай окуялар болот, ар түрдүү беттештер болот. Ошол беттештердин бир эң оор атаандаш деген, эң бир кыйынчылык менен жеңишке жеткен атаандашыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер. Мен акыркы боюм жөнүндө айта кетейин. Бой өзү 15 секундта бүттү, биринчи раундтачы. Бирок ошого чейинки ойлонгон ойлор бул ушул боюм аябай кыйын болду да. Мисалы эми башка бирөөгө оңой көрүнөт да, чыгып эле бүтүп калып атат да бойчу. Бирок бойго чейин жатаарда, турганда, каякта жүрбөсүң сен ошону ойлоносуң да. Бул психологически эле аябай эле кыйын нерсе да булчу. Физически болбосо деле психологически аябай чоң роль ойнойт. Сиздин меники могу эме болгондочу, могу жаңы бой, могу 2022 ушул бой оор болду да. Мен мурун кыздарым төрөлгөндө бойго чыкпай эле жүргөн болчумун, тренировка кылып элечи. Ама эркек балалуу болгондо ушундай оор болду да. 4-чү роддомдо жүрдүм, уйку жок вообще ушундай. Эмеден ажамалда тредаундка барган кезде 24-3, ошо түнү толоз башталганда эле ошону кечке уктаган жокмун 25-ч. Андан кийин эле бойго бүт баары достор миндилериме учушуң керек. Ошо дос балам экөөбүз чуркап жүрдүк ары беречи. Ошол оорчулук, уйку жок, анан элестет башка мына кыргыз мушкерлери болсо деле, кыргызстандык дейсиң, башка чет өлкө Өзбекстандан келип аткан мушкер болсо, ал дагы катуу даярданып келип атса, мен да ушундай вес чүрүп өтө кыйналган кез болду да. Анан бул оор беттеште ушундай жеңил, ошо мындай келинчегим эркек балада төрөп бергенде өтө мындай мотивация, уйкуну да баарын унуттум. Ушу Кыргызстанга желекти, мындай жеңиш керек, ушу мушкерди учуш керек
деген дайым менен мотивация болуп анан жеңил өттү да. Ошого мындай оор болду негизичи, бирок ушу жеңил өткөргөнгө аракет кылдым да. Бир бут төрөт үйүндө, бир бут залда, бир бут аренада болуп калган экен. Аренада болду ушундай. Ушу болевойго да укмуш түшүп калдым, катуу тартты, ушундай чыгып кетип ушундай кайра ушундай оорчулук болурду, көрсөңүз. Бүткөндөн кийин бир кенен бир 2 күн уктасаңыз керек. Бүткөндөн кийин да ошондой болду, чын сен айткандай уктадык. Болгон энергия чыгып бүттү. Уулду болдуңуз, жеңишке жетиштиңиз. Жана болушунча уйкунун планын толтурган экенсиз. Прям ойдон келген, прям ойдон көрүп атышты да үйдөчү. Апамдар көрүп атты, апам эненин жүрөгү. Бейиш эненин таманында дейт, апам ушундай ыйлапкан видеосу бар да, ошо телевизордон көрүпчү. Балам балам деп ыйлап ийиптир. Кандай эме болду да, кандай ушундай мага жеңиш болду, жөн чалып баары эле ыйлаган эме айтты да. Ошо оор болду, бирок анан жеңил болуп кетти да. Эми канчалык кыйын болбо, канчалык күчтүү болбо, эне деген эне. Эненин көзүнө дагы да болсо биз балакай бойдон жүрө беребиз. Жана дагы эле ушул отурлай. Эми өзүңүздөр да ушундай жакшы бир муунду таптап келатасыздар, жакшы бир келечек тарбиялап келатасыздар. Ошол келечек муундан мындай көзгө басар өкүлдөрдөн айтып берсеңиздер. Көзгө басар эми кандай айтсам, мисалы. Келечекте азыр мисалы бир муун тарбияланып келатат артыңыздарда тарбияланып келе жаткан жеткинчектерден айтып берсеңиздер, кимиси кандай жетишет? Эми айткым келет, эми азыркы келечек, азыркы жаштар эми мындай карасаң баары эле телефон болуп калды. TikTok, Instagram эми биз убакта андай деле жок болчу, телефон убакта азыр баары бар да эми телефондочу. Эми азыркы ошо жаштарга айтарым, ар бир нерсе өзүнүн кесибин тандайт. Ошол менен жакшы ата-энелерин, ар бир нерсе ата-энени сыйласаң өйдө болот, ата-энени сыйласаң ылдый болот да. Ошон үчүн азыркы келечектерге баарына жаштарга мындай жакшы тарбия айткым келет. Мындай мындай спорт менен кетсе, спорт менен, окуу менен, ар бир нерсенин өзүнүн ою бар да, ошо жакшы ой менен кетишин мен каалайм да. Эң жакшы сизде дал ушул социалдык медиа менен иштеш баштаган соң дал ушул жалпы профессионалдык чөйрөгө кирген соң, бул профессионалдык спорттун чөйрөсүнө кирген соң, социалдык медиада кандай өсүш болду, же болбосо бир таанып баштагандар болдубу? Эми Кудайга шүгүр азыр болуп келатат. Бая тигил жактан, бул жактан, финансовый жактан жардам берген байкелер бар, бул жактан, кийим жактан жардам берген байкелер бар. Мындай экен да. Мен азыр ойлоп атам, ушу биз Кыргызстан ичи урушуп эле ушундай эмелерге жетип атабыз да. Дүйнөлүккө чыкканда уже совсем башка да. Ошон үчүн биз азыр Кыргызстан ичи эле утуп алып түймөшүбүз керек. Бул биздин биякта урушуп жүргөнүбүз, бул мындай эле карьерный рост да. Анан азыр көп эле биякта бойлорду толуп эле мен дүйнөлүк поезд алып келгенде эле жүрүп атышпайбы? Андай нерсенин кереги жок. Лично мен өзүм ойлоймун, бул жакта урушкан бул чоң деле достижение эмес. Азыр биз кылып жүргөн нерсе бул достиженияга кирбейт да, чынын айтканда. Биз качан сырт жакка чыгып ошондо көрсөтсөк, ошондо анан достижение деп ойлойм да ал нерсени. Демек, сөздүн кыскасы, жетсе да колуң булутка, артты карап бир кылчайып ким экениңди унутпа экен да, эң кыскасы. Өтө жакшы. Барган сайын да биздин убактыбыз, сапарыбыз карып барат. Жана биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, жалпы кыргыз журтуна каалоо тилектерби, балким айта кетчү кебиңиздер барбы? Айтор, сиздер үчүн эркин микрофон. Эми баарыңыздарга салам. Келе жаткан 2022 Нооруз майрамыңар менен баарыңарды майрамыңар менен куттуктайбыз. Баарыңарга тынч болсун, Кыргызстаныбыз жакшы эмелерге үлгү ала берсин. Ошол. Тынччылык болсун калган. Эң башкысы ден соолук. Ден соолук. Мен салам айта кетейин. Нарын районунун ат башы
Нарын областынын Ат Башы районунун Башкайын айылына салам айта кетейин. Мени көрүп жаткан үй бүлөмө, ата энеме, чоң апама, айылдагы байкелериме силерге чоң салам. Анан Кыргызстаныбыз тынчылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун. Биринчиден силер ушундай бизди колдоп турсаңар, биз мындан да чоң ареналарда урушабыз. Ошого Кудай таалам насип этсин. Чоң рахмат, чоң рахмат. Дал ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин студиябызга келип дал ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айбек Нарымбеков, кайманаты Айболой жана Алмаз Руслан уулу болду. Дагы бир рет сиздерге терең ыраазычылык билдирип өтөлү, албан ийгиликтерди каалайбыз жана дагы да болсо бийиктиктерди багындыра бериңиздер демекчимин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен кош айтышпайбыз, тек гана кийинки эфирден амандашканча демекчимин. Студияда бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Жанат Рыскул болдум. КТРК Спорт телеканалынан бирге болуңуздар, спортту сүйүңүздөр, спорт менен машыгыңыздар, спорт ден соолуктун булагы.